Салам достор, оразаңыздар кабыл болсын. Биздин олимпиадалык борбор конкурсту улантып жатат. Бүгүнкү эфирде бизде физика боюнча маселе беребиз. Ким биринчилерден болуп видео форматта бизге туура жообун чыгарылышы менен жөнөтсө, бизден акчалай байге. Так, анда эмесе мен маселенин берилиштерин айта кетейин. Бизде электр чынжыры бар. Биякта бүт прибордун баары, то есть бүт элементтин баары идеалдуу деп элестебиз. Идеалдуу болгондон соң алардын ички каршылыктары жок. Ошондо бизде биякта ЭБС бар, ал 9 вольт, резисторлор бардыгы бирдей. Биз деген вольтметр канча вольт көргөзөт экенин табышыбыз керек. Так, анда эмесе мен чыгарылышын көргөзөйүн. Бизде чынжырда мындан мурун айткам, приборлор идеальный деп. Ал идеальный дегенде каршылыгы 0 дегенибиз бул EBS үчүн иштейт, а идеальный вольтметр үчүн эгерде ал каршылыгы чексиз деп эсептейбиз, то есть өтө чоң деп алабыз, ошон үчүн ал жака ток өтпөйт. То есть бул жака ток барбаган соң биз токту кандай кылабыз? Бияктан чыгат дейбиз. Бияктан өтүп барып, могу жерден 2ге бөлүнөт. То есть бул вольтметр жака барбайт, аяка барбайт, жөн эле ортодон бир кетет, үстүгө бир кетет. Анан биз билебиз, что Омдун мыйзамы боюнча токтун күчү ал каршылыкка тескери пропорциональный, то есть обратно пропорциональный. То есть ток канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук каршылык аз болуш керек. Же наоборот, каршылык аз жака көбүрөөк ток кетет, каршылык көбүрөөк жака азыраак ток кетет. Ошондо мен астындагы участоктун каршылыгын санасам, аякта 2R болуп атат, а үстүндө 1R. То есть булардын каршылыктары 2 эсе айырмаланат. Ошон үчүн үстүгө каршылыгы азыраак болгон үчүн 2 эсе көбүрөөк ток кетет, астынан болсо жалгыз эле 1I кетет. Ошондо булардын катышы 2 эсе болду. Вроде сходится, анда бияктан экөө, бияка 1I, бияка 2I кетсе, анда бизге 3I деген ток келаткан болуш экен дейбиз. Эми карайбыз, бул эки точканы коебуз, А менен Б'ни. Ошондо биз Адан Б'га бараткандагы жолубузду эсептейбиз. То есть Адан Б'га баргыча биз канча I өтүп атабыз? 3I менен R'ды өтүп атабыз. 3I менен R'ды плюс дагы I менен 2R'ды өтүп атабыз. Ошондо I менен дагы 2R'ды өтүп атабыз. Анда ушунун бардыгы биригип бизге бул EBS'тин күчүн бериш керек. Ошондо бизде 5I R'быз E'ни берсе, а бизде вольтметрдан көргөзгүчү эмне, ал жалгыз эле 1I R'ды басып өтөт. Ошондо вольтметрдин көрсөткүчүн табыш үчүн биз I'ды R'га көбөйтүшүбүз керек. Биз ошомо I R'ды табыш үчүн эмне кылабыз? E'ни 5ке бөлөбүз, бул 9 бөлүнгөн 5. Ошондо вольтметр деген бизде 1,8 вольт көргөзүп калат.